Өлкөдө аномалдуу суук. Бишкектин жолдорунда 100 тоннага жакын туз чачылды. Тазалык кызматынын ишкерлери Бишкектин жолдорун жана көчөлөрүн муздан тазалоону улантууда. Эртең менен жумушка экинчи нөөмөт киришти. 110 көчүрүүчү жана 619 тазалоочу бул тууралуу аймактык кабарчы маалымдады. Түнкүсүн шаардын көчөлөрүндө жол эксплуатациялоо башкармалыгынын 30 жумушчусу эмгектенип, 37 атайын техника иштетилди. Борбор каланын жолдорунда 96 тонна техникалык туз чачылды деп айтылат маалыматта. Мэрия ошондой эле түнкүсүн тазалык жумушчуларын ысык чай менен жылытуу үчүн келгендерге ыраазычылык билдирди. 13 январь, Алматинка объездной, саат 9:30. Айланма жолдо көмүр ташыган унаалардын кезеги пайда болду. Айланма жолдо көмүр дүн баада сатылууда, бирок сатып алуучулар жок. Ошонун кесепетинен айланма жолдо көмүр ташыган унаалардын кезеги пайда болду. Жол жүргүнчүлөрдүн айтымында, Алматинка айланма жолунун кесилишинде учурда ондогон жүк ташуучу унаа кезекте турат. Алардын бардыгы көмүргө толтурулган. Бейшемби күнү Өзбекстандын басма сөз кызматы билдиргендей, 12 январдан 16 январга чейинки суук аба ырайына байланыштуу Ташкент мэриясы Борбордогу 6 жердеги банкет залына пловду бекер таратууну уюштурду. Плов ысык тамакка муктаж болгон тургундарга, аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү адамдарга, ошондой эле коммуналдык кызматтын ишкерлерине арналган деп айтылат билдирүүдө. Мэр газдын басымынын төмөндөшүнөн улам калктын наразычылыгынын жогорулашы мүмкүн экендигин, ошондуктан терс көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн бардык аракеттерди көрүү керек. Өзбекстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы аномалдуу сууктан улам газ басымынын төмөндөшүн тастыктады. Мындан тышкары аба ырайына байланыштуу газ түтүктөрүнүн бузулуп, начарлашы байкалууда. Өзбекстан өлкөсүнүн башкармалыгы ызгар сууктан улам мектепке чейинки 3 жаштан 7 жаш куракка чейинки балдары бар энелер үчүн атайын иштөө графигин иштеп чыгууну сунуштады.